на рынке Чинар. Я не знаю, вот эти парни, мусульмане, раздают бесплатно лепешки. Вот. Бесплатно раздают лепешки всем проходящим в честь Аурозо. Всем бесплатно лепешки. Вот, посмотрите. Вот. Осо Алтын Нар. Продукты гуманитарной помощи. Вот. Посмотрите, герои сегодняшнего дня. Алла разу болсун сизге. Вот, смотрите, бесплатно раздают лепешки всем. Вот такую благотворительность сделать. Просто хочется выразить огромное спасибо им. Просто вот реально. Вот. Всем бесплатно лепешки. Кто-то отберет, кто-то отказывается. Просто. Вот, смотрите, бесплатно. Просто вот хочется выразить огромное спасибо, потому что лепешки стоят по 27 сомов такие. Да. Пусть безин Кыргызстан вот так нан көп болсун. Алла разу болсун сизге. Кыргызстан өсө берсин, вот так ошентип денен нан болсун. Прям жүрөгүм это радость. Всем раздают лепешки, они раздают, а у меня сердце прям радуется, что у нас есть вот такие люди. Спасибо большое. Осо Алтынар. Продукты гуманитарной помощи. Bir aydan beri bir otasınlar bu. Allah razı olsun sizge. Чон рахмат. Вот раздают хлеб. Многие стесняются из-за камеры, обходят их. На камеру не хотят попасть. Просто хочется сказать им огромное спасибо. Просто бесплатно дают. Это просто спасибо огромное. Рынок Чинар. Молодцы. Молодцы. Слов нет. Bir aydan beri hiç kimi işlerde işlemegендіктен mına bizge bugün jardamga штабтан жардамга ушул нерселерди алып келип таштап кетти. Алла разы болсун. Бул жакта un бар экен, мынакей 2 килограммдай un бар экен. Посольствода иштеген Азамат Байке аркылуу ушул жардамды биз атайын өкүлчүлүк жибериптир, алдык. Бул жакта пияз, сабиз, астында картошка бар окшойт. Мынакей. Астында картошкасы бар экен, пиязы бар экен, сабиз. Алла разы болсун. Бала чакабыз менен кыйналып отурат элек, ошо жардамга бизге таштап кетти. Саламатсызбы кымбаттуу мени көрүп жаткан айымдар. Менин атым Тимур Саралаев. Ушул 26-сында боло турган Москва-Бишкек учагын уюштуруучу элчиликтин алдындагы жумушчу топтун координаторумун. Сиздерге кайрылып жаткан себебим учурда туура эмес маалыматтар чыгып, аэропортко барып билеттерди сатып алат экен деген маалыматтар чыгыптыр. Мен ошол боюнча оюм айтып коеюн. Аэрофлот компаниясына элчилик тарабынан жана элчиликтин жумушчу тобунун бекитилген бул тизмедеги гана айымдар барып өзлөрү билеттерди ала алат, башка кишилер ала албайт. Андан тышкары ушул группада мени көрүп жаткан, ушул биз атайын уча турган айымдарыбызга түзгөн группадагы гана кишилер уча алат. Башкалар болсо алар өзлөрү эле убара болуп калат. Ошондуктан сиздер дагы ушул видеону көрүп атсаңар, бөлүшүп койгула. Биздин мекендештер туура эмес түшүнүп алып, бирөөнүн туура эмес сөздөрүнө кирип алып, алданып калбасын, анан убара болуп кетип калышпасын. Ошондуктан дагы бир жолу баса белгилейин. Элчилик Аэрофлот компаниясына маалыматты берген, мына так ушул тизме боюнча гана алар учалат. Башка адамдар тизмеге киргендер уча албайт. Рахмат, саламат туруңуздар. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз.